Пушкин атындагы номер 1-орто мектеп гимназиясы кыргыз тили сабагы мугалим Сайбекова Айнагүл Амановна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргызда күмүш кемери, кыргыздын салтын унутпай, кыргызча салам берели. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Эмесе китеп, дептерлерибизди ачып, калем сабызды алып, сабакка даярданалы. Балдар, бүгүн биз силер менен чейректик жат жазуу ишин жазабыз. Эмесе числону жазалы. 5 айынын 16-сы, тема жат жазуу кыш мезгили. Сабагыбыздын максаты жазуу ишин аткарышат, туура, таза, сулуу жазалышат, таза, тыкан болууга тарбияланышат. Балдар, биз бүгүн кыш жөнүндө жат жазуу жазабыз. Айлана аппак болуп, балдар чаналарын сүйрөп дөбөгө келип, чана тебишет. Ошондой эле балдар кардан киши жасап ойношот. Жаңы жылда бири-бирине жакшы тилектерин айтып, куттукташат. Бизге конокко Аяз ата менен Аяз кыз келишет. Ал эми балдар чогулуп, Аяз ата менен Аяз кызга өз тилектерин айтып, кат жазып, айыккы кар кишиден жөнөтүп жиберишет. Эмесе тема кыш мезгили. Балдар, диктантты таза, сулуу жазганга аракет кылгыла. Кыш мезгили, кыш келди. Айлана аппак кар жамынып кооз. Балдар чаналарын сүйрөп дөбөгө келишти. Асан менен Наташа кардан киши жасашты. Кар кишинин башына чака кийгизишти, колуна таяк карматышты. Үйгө келип, Аяз атага кат жазышып жөнөтүштү. Эртеси кар кишинин баштыгына салып койдук. Аяз атага ар бирибиз ой тилектерибизди жазып жөнөттүк. Жаңы жылда көп ийгиликтер болсун. Жазып бүткөн болсоңор балдар. Мугалимге ишиңерди жөнөтүп жибересиңер. Сулуу, таза жазсаңар балдар, азаматсыңар анда. Ал эми ар дайым колуңарды антисептик менен жууп, бетиңерге бет кап тагынып, ден соолугуңар чың болсун. Көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.